Урматтуу министр мырза, иштегениңизге 1 ай болуп калды азыр, Эки жума. 2 жума болуп калды. Нарын облусу боюнча кандай иштер аткарасыз? Ойлондуңузбу? Эмне кыласыз Нарын облусуна? Карап чыктыңызбы, эмне жетишпейт экен? Эмне кылыш керек экен? Эми азыр облус боюнча пландаштыра элекмин. Атайын Нарын облус боюнча же башка облус боюнча деген азырынча пландарым жок. Макул, рахмат. Эң биринчи бизге азыр анын географ аппарат керек болот. Нарын Атбаш жергесинде, Атла жергесинде. Себеп дегенди өзүңүз билесиз. Биз бийик толу жерде жашайбыз. Адамдарыбыз жүрөк ооруларына, кан тамыр ооруларына, кан басымына чалдыккандар өтө көп. Абадай керек. Бизде жок ушундай аппараттар. Сизден сураныч. Биринчи ушул маселени чечип бересизби? Рахмат, эске алабыз. Экинчи маселе. 2 жылдан бери Нарын облустук бириктирген ооруканасынын 4 бөлүмү курулмакта. Өткөндө сизге айткам, билесизби? Уруксат кагаздары бүтпөйт атат, экспертизадан жардам берип болот деп. Курулуш керек эле, курулуп элек болот, бүтө элек болот документтери. Сизден сураныч, ошого бир кол кабыш кылып жардам бериңизчи. Жарайт. Үчүнчү маселе. Сизден мурунку министр Алымкулов Савельевич Нарын облустук бириктирген ооруканасына оорукана куруп берем деген. Сиздин кабарыңыз болсо керек. Коросуна. Ошонун кандай болду? Келечеги курулабы, курулбайбы? Же сөз бойдон калып кеттиби? Сиздин оюңуз кандай? Мен ошол Нарын облустук больницадагы имарат жөнүндө азыр айта албайм, бирок менин оюм негизи областтык деңгээлде больницалардын сапатын жогорулатыш керек, заманбап больницалар салыныш керек. Сиз билет болсоңуз эле? Билесизби ошол боюнча кандай болот? Курулабы, курулбайбы? Бул жерде планга киргизген болчу, өзүбүздүн ички планыбызга. Азыр ошол пландардын баарын карап чыгабыз. Министрге доклад бергенден кийин. Сизден сурашууну илгерилетип берип коюңуздар. Ошондой эле Атбаш райондук бириктирген ооруканасында уруксат кагаздарын бүтүрүптүр, главврачы. Даяр экен, 40 орундуу оорукана. Ошондо бир карап берип коесуздар, сураныч. Ошондой эле Нарын облустук бириктирген ооруканасында хирургия бөлүмчөсү бар, эскилиги жеткен, оңдоп түзөтүш иштерин кылыш керек экен. Ошондо бүтүп берип коесуздар, сураныч. Рахмат.